Отставкадагы милициянын генерал-майору Расулберди Райымбердиев 1956 Ош областынын Кара Суу районунун Төлөйкөн айылында туулган. Түйшүктүү милиция кесибин 1980-жылдардан тартып, катардагы кызматкерден баштап кызмат өтөп, Ички иштер министринин биринчи орун басары кызматына чейин жетип, 2011-жылы ардактуу эс алууга чыккан. Мен 1977-жылы Ош педагогикалык институтунун физика-математика факультетин бүтүрүп, анан армияга барып келгенден кийин 1980-жылы ички иштер органдарына жумушка киргенмин. Биринчи жумушту баштаганда ошол жаш жетелектер бөлүмүндө инспектор болуп иштедим, Ош шаардык ички иштер бөлүмүндө. Андан кийин бир 5-6 айдан кийин эле ошол кылмышкерлерди издөө бөлүмүнө өтүп иштеп алдым. Ошол жерде 1984-жылга чейин иштеп, 84 жылдан 87 жылга чейин Афганистанда кызмат кылып келдим. Анан келгенден кийин Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмышкерлерди издөө бөлүмүндө, андан кийин Кара Суу ички иштер бөлүмүндө кылмышкерлерди издөө бөлүмүнүн начальниги болуп иштедим. Ал эми азыркы учурда Расулберди Райымбердиев Ош мамлекеттик университетинин юридикалык факультетинин жазык жана жазык процесстик кафедрасынын профессору болуп эмгектенет. Өз тажрыйбасын жана билимин окуучуларына арнаган генерал Расулберди Райымбердиев студенттер үчүн өз практикасында өткөн окуяларды, кылмыштын бетин ачууларды жана коомдук коопсуздукту камсыздоодо түйшүктүү, ошол эле учурда ардактуу болгон милиция кызматы тууралуу кызыктырып сабак берип келет. Өмүрүнүн кырчындай мезгилин элдин сакчылыгына, коомдук коопсуздукту сактоого жумшап, жөнөкөй ыкчам кызматкерден тартып, Ички иштер министрлигинин жетекчилик кызматтарында талыкпай кызмат өтөп келген биздин каарман мазмундуу жашоосунун кызыктуу болгон учурларын бизге да айтып берди. Хулиганство боюнча бирөөнү издеп, анан бирөө бизге кабар берди, ушул үйдө адреси бар экен деп. Анан шофер экөөбүз кармап алып келатсак, келатканда эле мындай жоош эле келаткан. Анан ушул шофердин артынан моюн таштап, жолду башка жака буруп жиберип, бул жака түшүп кеткенбиз да. Анан эптеп чыгып, алып качып кетип, артынан кууп, жетип кармап алып келгенбиз. Биз ал убакта мындай жашыраак мезгилибиз эле. Андан сырткарында оор кылмыштарга ачкан окуялар көп болду, алар көп убакыт алат. Андан кийин ушул мына өзгөндө улуттар аралык жанжалды басаңдатыш боюнча өтө мындай оор иштер иштелди. Ошол мезгилде барып, эки жакка тең барып, мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушул маселени чечип иштедик. Анан ошол убакыттан пайдаланып, оор кылмыш жасап, анан ошол мисалы үчүн кыргыздар жабырлануучу болсо өзбектер ойлоп, өзбектер жабырлануучу болсо кыргыздар ойлоп калат деген таризде жасалган көп кылмыштардын беттери ачылды. Алар жөнүндө өзүнчө мындай айтып жазып атабыз. Буюрса милиция 100 жылдан карата мен жазып берем. Ардагерибиз учурда ички иштер органдарында көп жылдан бери эс алууда болгондугуна карабастан, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын ишмердүүлүгүнө азыркы учурга чейин салымын кошуп келет. Бизде ошол Ош областык ички иштер башкармалыгында 1000ден ашуун ардагерлер бар экен. Алардын ичинен 76 ушул аз камсыз болгон жардамга муктаж кызматкерлер бар экен. Ал оорук жандар, башка ушул шарттарга байланыштуу. Аларга ушул ички иштер башкармалыгы тарабынан ар тараптуу жардам көрсөтүлүп турат. Ошол биздин ардагерлер кеңешинин төрагасы өзүнүн отчетунда көп айтып турат. Ушул дайыма оорулууларга акча жактан, башка мындай милициянын майрам күндөрүндө башкасында мындай жардам көрсөтүп келе жатат. Колдоо бар да. Генерал бир кылымдык тарыхы бар кыргыз милициясында акыркы 3 жылда чоң өзгөрүүлөр болуп жаткандыгын, башкача айтканда жаңы имараттардын салынышын, кызматтык автоунаалар берилип, коомдук жайларга видео камералар орнотулуп, элдин коопсуздугун камсыздоо үчүн заманбап санариптик технологиялардын колдонулуп жаткандыгын жана эң негизгиси мамлекетибиздин ички, сырткы коопсуздугу камсыздалып, кызмат өтөө үчүн жагымдуу шарттар түзүлүп, өлкөбүздүн өнүгүү жолуна түшкөнүнө кубанып тургандыгын баса белгиледи. Кыргыз милициясына абдан жакшы көңүл бурулуп, камсыздоо абдан жакшы болуп жатат. Мына биз өзүбүздө быйылкы жаңы жылдын алдында барганда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 100 автомашина тапшырган. Андан кийин кече жакында дагы машина тапшырылды. Азыр бүт ички иштер органдары бүгүнкү заманбап техникалык прогресстин бүгүнкү талабына жооп бере турган ошол өнүгүшүнө тиешелүү каражаттар менен камсыз болгон да. Бул техникалык каражаттар, байланыш каражаттары, автотранспорт каражаттары, ал эми криминалисттик эксперттик багыттала турган болсок, эң бүгүнкү талапка жооп бере турган, анализ жасай турган аппараттар, газдык хроматографтар жана башка нерселердин баардыгы ушундай
камсыздалып келатат. Бүгүнкү күндө милициянын жумушунун эмеси дагы өтө жогору көтөрүлдү, деңгээли жумушун. Анан ошого да байланыштуу болуш керек. Акыркы мезгилдерде мен дайыма байкап келем, кылмыштуулуктун саны мурдагыдан азайып бара жатат. Анан мен бул расыран бердишти. Эки доордун милициясы деп айтам да. Эки доордун ресми убагында ушундай иштерди кылган. А кийин Кыргызстан эгемендик алгандан кийин өзүңөр жакшы билесиздер. Мына Кыргызстанда канча кылган болгон болсо, ошонун баарында ушул киши коомдук тартипти сактоодо, кылмыштуулуктун алдын алууда өзү баш болуп, өздүк курам менен бирге жүргөн. Бул бүгүнгө чейин биздин катарда, милициянын катарында деп эсептейм ал кишини. Бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн билимин, алган тажрыйбасын жаш кызматкер менен бөлүшүп керек. Аны менен катар генерал кызматкерлерге ар дайым сергек жашоо кечирүүнү, өзүнүн үстүндө иш алып барып, билим алууну сунуш кылып, өзү дагы бош убактысында спорт менен машыгып футбол ойноп, үй чарбачылыгында да багбанчылыкка кызыгаарын айтып берди. Генерал кыргыз милициясынын 100 жылдыгы менен кадырлуу ардагерлерди жана жалпы ички иштер органынын кызматкерлерин куттуктады. Өздүк курамдын өлкөбүздүн өнүгүп өсүүсү үчүн ак ниеттүүлүк менен кызмат кылууга чакырып, милициянын аброюн көтөрүүгө багытталган иш-чараларга ар дайым кол сунууга даяр экендигин айтып өттү. Бүгүнкү иштеп аткан кызматкерлерди, ветерандардын баардыгын ушул милициянын 100 жылдык чоң майрам менен куттуктайм. Баардыгына ден соолук, иштеринде ийгилик, эң негизгиси үйүндө бала чага, тууган уруктары менен аман эсен болушсун баардыгы. Анан ушул элибиз Кыргызстан өнүгүп өсө берсин.